22 bölüm. Ысрайыл уулдары жолго чыгышып, Жерихонун каршысындагы Иордан суусунун боюна Маап түздүгүнө келип токтошту. Сипордун уулу Балак Ысрайыл элинин аморлуктарга эмне кылганын көрдү. Маап эли бул элден абдан коркту, себеби элдин саны көп эле. Маап эли Ысрайыл уулдарынан абдан коркту. Ошондо Мааптыктар Мидиан аксакалдарына мындай дешти: "Өгүз талаадагы чөптү кандай кайсаса, эми бул эл да биздин айланабызды ошондой кайсайт." Ошол убакта Сипордун уулу Балак Маап элинин падышасы болчу. Ал Эфрат дарыясынын боюндагы Птордо өзүнүн элинин жеринде жашаган Беордун уулу Биламды чакыртып, мындай деп айттырыш үчүн элчилерди жиберди: "Мисир жеринен бир эл келип, жердин бетин каптап, менин жанымда жашап калды. Келип ушул элди каргап бер. Анткени бул эл менден алда канча күчтүү. Балким бул элди кыйратып жеримден кууп чыкканга ошондо күчүм жетер. Сен кимге бата берсең, ал батааларын, кимди каргасаң, ал каргышка каларын мен билем." Анан Маап аксакалдары менен Мидиан аксакалдары сыйкырчылык кылдырыш үчүн белектерин көтөрүп Биламга келишип, Балактын айткан сөздөрүн ага айтып беришти. Ошондо Билам аларга мындай деди: "Ушул жерге түнөп калгыла. Теңир мага кандай айтса, силерге ошондой жооп берем." Маап аксакалдары Биламдыкына түнөп калышты. Кудай Биламга келип мындай деп сурады: "Сеникинде түнөп калган кайсы кишилер?" Билам Кудайга мындай деп жооп берди: "Буларды Мааптыктардын падышасы Сипордун уулу Балак мындай деп айттырыш үчүн мага жибериптир. Мисир жеринен бир эл келип, жер бетин каптап калды. Келип бул элди каргап бер, балким мен ошондо булар менен согушууга жарап, жеримден кууп чыгармын." Ошондо Кудай Биламга мындай деди: "Булар менен барба, ал элди каргаба, анткени ал эл бата алган эл." Билам эртең менен туруп Балактын төрөлөрүнө мындай деди: "Жериңерге кете бергиле, анткени Теңир менин силер менен барышымды каалаган жок." Маап төрөлөрү ордуларынан туруп Балакка келип мындай дешти: "Билам биз менен келүүгө макул болбой койду." Балак алардан да атактуу, кадыр барктуу төрөлөрдү жиберди. Алар Биламга келип мындай дешти: "Сипордун уулу Балак, мага келбей койбо. Сага чоң сый көрсөтөм. Сен мага эмне айтсаң, ошонун баардыгын жасайм. Келип бул элди каргап бер" деп жатат. Балактын кулдарына Билам мындай деп жооп берди: "Балак мага алтын күмүшкө толгон үйүм берсе да, Кудай Теңиримдин буйругун аттап, чоң да кичине да иш кыла албайм. Ошентсе да мында түнөп калгыла. Теңир мага дагы эмне дээр экен, ошону билейин." Кудай түн ичинде Биламга келип мындай деди: "Бул кишилер сени чакырып келсе, ордуңан туруп булар менен жөнө. Бирок мен айтканды гана кыл." Билам эртеси эртең менен туруп эшегин токуп Маап төрөлөр менен жөнөдү. Анын кеткенине Кудайга арданды. Ошондо ага тоскоолдук кылыш үчүн Теңирдин периштеси алдынан чыкты. Билам өзүнүн ургаачы эшегин минип бараткан. Жанында 2 малайы бар эле. Ошондо эшеги колуна кылыч кармап жолунда турган Теңирдин периштесин көрүп, жолдон бурулуп талаага салды. Билам болсо эшегин жолго кайрыш үчүн сабап кирди. Теңирдин периштеси жүзүмзарлардын ортосундагы кууш жолдо туруп калды. Жолдун эки тарабы тең дубал эле. Эшек Теңирдин периштесин көргөндө дубал жакка ыктап Биламдын бутун кысып салды. Билам дагы сабап кирди. Теңирдин периштеси болсо ал жерден жылып, оңго да солго да бурула алгыс тар жерге туруп алды. Билам минип турган эшек Теңирдин периштесин көрүп жата калды. Биламдын каары кайнап, эшекти таяк менен сабап кирди. Ошондо Теңир эшекке тил киргизди. Эшек Биламга мындай деди: "Мени 3-чү рет сабап жатасың. Мен сага эмне кылдым?" Билам эшекке: "Мени келеке кылганың үчүн сабадым. Эгерде колумда кылыч болсо, башыңды азыр эле кыя чапмакмын" деди. Эшек болсо Биламга: "Ушул күнгө чейин өзүң минип жүргөн алдыңдагы эшегиң мен эмес белем. Сага ушинте турган өнөкөтүм бар беле" деди. Билам: "Жок" деди. Теңир Биламдын көзүн ачты. Ал колуна жалаңдаган кылыч кармап, жолдо турган Теңирдин периштесин көрдү. Ошондо ал ага таазим кылып, жүз төмөндөп жыгылды. Теңирдин периштеси ага мындай деди: "Эмне үчүн эшегиңди 3 жолу сабадың? Бараткан жолуң менин алдымда туура болбогондуктан мен сага тоскоолдук кылыш үчүн чыктым. Эшегиң мени көрүп 3 рет жолдон бурулду. Бурулуп кетпегенде мен аны тирүү калтырып, сени өлтүрүп коймокмун." Билам Теңирдин периштесине мындай деди: "Мен күнөө кылдым, анткени мен сенин мага каршы чыгып, жолумда турганыңды билген эмесмин. Бул сага жакпаса, анда мен кайра тартайын." Ошондо Теңирдин периштеси Биламга мындай деди: "Бул кишилер менен бара бер, бирок мен сага эмне десем, ошону гана сүйлөйсүң." Ошентип Билам Балактын төрөлөр менен жөнөп кетти. Балак Биламдын келе жатканын угуп, аны Арунондун жанындагы чек арада жайгашкан Мааптыктардын шаарынан тосуп чыкты. Балак Биламга мындай деди: "Мен сени чакыртканы киши жибербедим беле? Эмне үчүн келбей койдуң? Мен сени кантип эле сыйлай албай калайын?" Билам Балакка мындай деди: "Мына мен сага келдим. Бирок мен өзүм бирдеме айта алар бекем. Кудай оозума эмнени салса, мен ошону гана айтам." Анан Билам Балак менен кетти. Алар Кирият Хутсотко келишти.
Балак өгүздөрдү, койлорду союп, Биламга жана аны менен бирге келген төрөлөргө берип жиберди. Балак эртеси эртең менен Биламды Баал бийиктиктерине чыгарып, ошол жерден Исраил элинин бир бөлүгүн көрсөттү. 61 забур. Жедутундун ырчылар тобунун башчысына, Дөөттүн забуру. Бир гана Кудайда менин жаным тынчалат. Мени ал гана куткарат. Менин таянычым да, куткаруучум да, баш баанам да бир гана ал. Ошондуктан мен эч олку солку болбойм. Качанкыга чейин жалгыз адамды куугунтуктай бересиңер? Баарыңар кыйшайып калган дубалга, шалкылдап калган тосмого окшоп жерге кулайсыңар. Алар аны бийиктиктен кулатууну ойлоп, жалганга барышты. Алар оозу менен бата беришет, бирок жүрөгүндө каргашат. Жаным, бир гана Кудайдан тынчал. Анткени мен бир гана андан үмүт кылам. Менин таянычым да, куткаруучум да, баш баанам да бир гана ал. Ошондуктан мен олку солку болбойм. Менин куткарылуум да, даңкым да Кудай, менин күчүм да, үмүтүм да Кудай. Адамдар, ар убакта Кудайдан үмүттөнгүлө, жүрөгүңөрдөгүнү ага төккүлө. Анткени Кудай биздин баш калкалар жайыбыз. Адам уулдары болгону курулай убаракерчилик, атактуу адамдар, жалгандык. Эгерде аларды таразага тартса, баары биригип боштуктан да жеңил. Талоончулуктан үмүт кылбагыла, уурлук менен менбенсинбегиле. Байлыгыңар көбөйгөн сайын жүрөгүңөрдү байлыкка байлабагыла. Кудай мага бир жол айтты. Мен эки нерсени, күч Кудайда экенин, ырайым да сенде экенин түшүндүм. Теңир, анткени сен ар кимге ишине жараша тиешелүүсүн бересиң. 62 забур. Дөөттүн Жүйүт чөлүндө жүргөндө жазган забуру. Кудай, сен менин Кудайымсың. Сени таң сүргөндөн баштап эле издей баштайм. Менин жаным сени эңсейт, какшыган суусуз ээн чөлдө денем сени көксөйт. Мен сени ыйык жайда көргөндөй, сенин күчүң менен даңкыңды көргөнгө кусамын. Анткени өмүргө караганда сенин ырайымың артык, оозум сени даңктайт. Сени өмүр бою ушинтип мактайм. Сенин ысымың үчүн колумду жогору көтөрөм. Менин жаным майга жана зайтун майына тойгонсуп, оозум сени кубанычтуу үн менен даңктайт. Төшөгүмдө жатканда сени эстейм, түн ичинде сен жөнүндө ойлоном. Анткени сен менин жардамчымсың, мен сенин канатыңдын далдаасында шаттанам. Жаным сага жабышты, сенин оң колуң мени колдоп турат. Ал эми менин жанымдын өлүмүн издегендер, өлгөндөр жаткан жайга түшүшөт. Аларды кылычтап өлтүрүшөт, чөөлөргө жем болушат. Падыша болсо Кудайдан кубаныч алат. Кудай менен ант бергендер даңкталышат, анткени жалган айткандардын оозу жап болот. 11 бөлүм. Жышайдын тамырынан бутак чыгат, анын тамырынан жаш бутак өсүп чыгат. Анын үстүнө Теңирдин руху, даанышмандык жана акылмандык руху, кеңеш жана күч руху, билим жана Теңирден коркуу руху түшөт. Ал Теңирден коркуу рухуна толот, өзүнүн көзү менен көргөнү боюнча соттобойт, өзүнүн кулагы менен укканы боюнча иш чечпейт. Ал алсыздарды адилеттик менен соттойт, жерде азап чеккендердин ишин акыйкаттык менен чечет. Ал оозунун таягы менен жерди кыйратат, оозунун руху менен мыйзамсызды өлтүрөт. Чындык анын ичинин курчоосу болот, акыйкаттык анын белиндеги куру болот. Ошондо карышкыр коз менен бирге жашайт, илбирс улак менен бирге жатат. Музоо жашарстан өгүз бирге болушат, алардын баарын жаш бала жетелейт. Уй ургаачы аюу менен бирге жайылып жүрөт, алардын балдары да бирге жатышат. Арстан өгүздөй болуп чөп жейт, эмчектеги наристе уулуу жылаандын ийнинин үстүндө ойнойт. Эмчектен чыккан бала жылаандын ийнине колун салат. Менин ыйык тоомдун бүт жеринде жамандык кылышпайт, зыян келтиришпейт, анткени деңиз сууга толгонсуп, жер Кудайдын билимине толот. Ошол күнү мындай болот. Элдер үчүн белги боло турган Жышайдын тамырына бутбарас элдер кайрылышат, анын даңкы тынчтык болот. Ошол күнү мындай болот. Ашурда, Мисирде, Патросто, Кушта, Эйламда, Шинарда, Хаматта жана деңиз аралдарында калган өз элинин калдыгын кайрып келиш үчүн Теңир кайрадан колун сунат. Теңир ал бутбарас элдерге белги берип, Исраилдин куулуп кеткендерин чогултат. Жүйүттүн чачырап кеткендерин төгөрөктүн төрт бурчунан чакырып алат. Ипраимдин көз артуусу жоголот. Жүйүткө каршы кастык кылгандар кырылат. Ипраим жүйүткө көз артпай калат. Жүйүт да Ипраимга кысым көрсөтпөй калат. Алар пелиштиликтердин жонуна минип, батышка учуп барышат. Чыгыштын бүт уулдарын талаптанышат. Эдом менен Маапка кол салышат, Амондун уулдары алардын кол астына өтөт.
Анан Теңир Мисир деңизинин булуңун кургатат. Өзүнүн колун сунуп, өзүнүн катуу шамалы менен аны 7 өзөнгө бөлөт. Ошондо андан сандалын чечпей өтө алышат. Ошондо Исраил эл үчүн Мисир жеринен чыккан күнү чоң жол салынгандай, Ашурда калган өз элинин калдыгы үчүн чоң жол салынат. 12 бөлүм. Ошол күнү сен мындай деп айтасың: "Даңктайм сени Теңир, сен мага каардандың, бирок каарыңды басып, мени соороттуң. Кудай менин куткарылуум, ага таянам. Ошондуктан коркпойм. Анткени менин күчүм да, ырым да Кудай Теңир. Ал менин куткаруучум болду." Куткаруу булагынан кубаныч менен суу сузуп аласыңар. Ошол күнү мындай деп айтасыңар: "Теңирди даңктагыла, анын ысымын чакыргыла, анын иштери жөнүндө элдерге кабарлагыла, анын ысымы улуу экенин эскерткиле. Теңирди даңктап ырдагыла, анткени ал улуу иш жасады. Муну бүт жер жүзү билсин. Кубан, шаттан, Сион тургуну, анткени силердин араңардагы Исраилдин ыйыгы улуу." 5 бөлүм. Байлар, кулак салгыла. Башыңарга келе турган оор күндөр үчүн боздоп ыйлагыла. Байлыгыңар чириди, кийимиңерди күбө жеди. Алтын күмүшүңөр карарды, алардын карарганы силерге каршы күбө болуп, денеңерди оттой жалмайт. Силер байлыкты акыркы күндөргө жыйнадыңар. Эгиниңерди жыйнаган жумушчуларга төлөнбөгөн эмгек акы өзүңөргө каршы айгак болуп боздоп жатат. Орокчулардын боздогон үнү Себайот Теңирге жетти. Силер жер үстүндө доорон сүрүп, ырахат алып жашадыңар. Өзүңөрдү бордоп, союлчу күнүңөргө даярдадыңар. Силер адил адамды айыптап, аны өлтүрдүңөр. Ал силерге каршылык көрсөткөн жок. Ошентип бир туугандар, Теңирдин келишин чыдамдуулук менен күткүлө. Дыйканды карагылачы. Ал жерден жакшы түшүм алыш үчүн эрте жаздагы жана кеч күздөгү жамгырды чыдамдуулук менен күтөт. Силер да чыдамдуулук менен күткүлө. Бекем болгула, анткени Теңирдин келер убагы жакындап калды. Бир туугандар, соттолбош үчүн бири-бириңердин үстүңөрдөн арызданбагыла. Соттоочу босогодо турат. Бир туугандар, Теңирдин атынан сүйлөгөн пайгамбарлардан үлгү алгыла. Алар кыйынчылыктарга чыдамдуу болушкан, чыдамдуулук көрсөткөндөрдү бактылуу дейбиз. Аюп пайгамбардын чыдамдуулугу жөнүндө уккансыңар, акырында Теңирдин ага эмне кылганын да билесиңер. Анткени Теңир аябай ырайымдуу жана боорукер. Бир туугандарым, баарынан мурун айтаарым, асманды да, жерди да, башка нерселерди да оозанып ант бербегиле. Соттолбошуңар үчүн ооба деп айтуу керек болсо ооба дегиле, жок деп айтуу керек болсо жок дегиле. Ким кыйналып жатса ал сыйынсын, ким кубанып жатса ал Кудайды даңктап ырдасын. Ким ооруп жатса ал жыйын башчыларын чакыртсын, алар аны Теңирдин атынан зайтун майы менен майлап, ал үчүн сыйынышсын. Ишеним менен сыйынганда оорлуу айгат. Теңир аны бутуна тургузат. Эгерде оорлуу күнөө кылган болсо, күнөөлөрү кечирилет. Ошондуктан айыгышыңар үчүн бири-бириңерге күнөөлөрүңөрдү ачык айтып, бири-бириңер үчүн сыйынгыла. Адил адамдын күчтүү сыйынуусу көп нерсени аткара алат. Илияс пайгамбар бизге окшогон эле адам болгон. Ал жамгыр жаабасын деп сыйынганда 3 жыл 6 ай бою жамгыр жааган эмес. Ал кайра сыйынганда жамгыр жаап, жер түшүм берген. Бир туугандарым, ким чындык жолунан четтеген адамды кайра туура жолго салса, ал билип койсун. Күнөөкөрдү туура жолго салуу менен ал анын жанын өлүмдөн алып калат жана көп күнөөлөрүн жаап коет.